программасына кош келиңиз. Кутман кеч, кадырлуу замандаштар, баардык сүйүктүү угармандарыбызга ысык салам айтабыз. Жана сиздер менен дагы бир эң сонун кечти бирге тосуп жатабыз. Албетте азыр жай мезгилинде саат 6-ны кеч десең чак түштөй угулушу мүмкүн, бирок кышында саат 6-ны күндүз десең кеч көрүнүп калат. Анысы кандай достор, саат 18 саат 00 мүнөт. Бишкекте эми гана биз жатканга даярданып, кечки тамактын камын көрүп, үйлөрүбүздү жыйнап, жумуштан чыгып жолго келатат болушубуз керек. Баардык кыргызстандыктарга салам, анан албетте жумуштан чарчап келе жаткан өзгөчө жолоочуларга ысык салам айтабыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Бүгүнкү иммунитет уктуруусунда баарыбыздын эсибизде бар 12 май бул мейирман айымдардын бүткүл дүйнөлүк күнү болбоду мына бүгүн ошол себептен медицинада мейирман айымдардын ролу кандай дегиле, алар дагы канчалык бир деңгээлде роль ойнойбу, алардын орду кандай, жана мейирман айымдарсыз дарыгерлердин колу кандай, кесипкөй мейирман өзүнүн дарыгерине кандай жардам бере алат, мына ушул тууралуу сонун бир маалыматтарды угармандарыбыздан да күтөбүз. Анан албетте биздин конокторубуздан бүгүнкү күндүн каармандарынан дагы сонун жоопторду угабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Угармандарыбыздан сурагым келип атат, сааттын башында эле медицинада эмнени өзгөртүүнү каалайт элеңиз, негизи медайымдардын кайсы жагынан сиз көбүрөөк басым жасайт элеңиз, бул тууралуу да жазып кетиңиз. 0705 53 16 64 WhatsApp номерубуз кызматта. 0705 53 16 64. Биз болсо бир музыкалык ыргак менен саатыбызды ачабыз, андан соң конокторубузду төрүбүзгө чакырабыз. Сага күнүм кучагыма гүл алып, кылыгыңа сенин суктанып, жаз жытанганың сулуу татына кайып, тосуп алчы менин жылмайып. Барам, 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 жаным мен учуп барам, самап, 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 оттой алып жанам. Карап, жолдорума сен карап, күтүп алчы мени садагам. Комар болуп мага жанган кара көздөрүм, кыялдарга батты жүргөнүм. Эркелеп назик сүйкүм карап күлгөнүм, сен деп согот менин жүрөгүм. Барам, барам, жаным мен учуп барам, самап, 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 оттой алып жанам. Карап, жолдорума сен карап, күтүп алчы жаным садагам. Samap, оттой алып жанам. Карап, жолдорума сен карап, күтүп алчы жаным садагам. Барам, жаным мен учуп барам, самап, оттой алып жанам. Карап, жолдорума сен карап, жаным садагам, күтүп алчы жаным садагам. Ден соолук акылдуу адамдын элчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз.
Дагы бир жолу баардык угармандарыбызга салам. Жана бүгүнкү иммунитет уктуруусунун чыгарылышы өзгөчө чыгарылыш, себеби мейирман айымдардын, мед айымдардын бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата биздин төрүбүздө көп жыл эмгек сиңирген мед айым жана ал өзү эле келбестен дарыгер менен кошо келген. Анда достор, бүгүнкү биздин конокторубузду тааныштырсам, улуттук госпиталда неврология номер 2 бөлүмүнүн дарыгери неврологу Курманалиева Дилбара Тургунбаевна эжекебиз келген. Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен кандай жетип алдыңыз? Жакшы. Эжекелерибиз абдан так экен. Сиздерге ыраазычылык айтам. Кечикпей анан алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп бергениңиздер үчүн. Анткени иштеген айым катары кечинде бир жакка барууну пландаштыруу негизи кыйын, бирок ошого карабастан келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Элибиз менен амандашып алыңыз. Саламатсыңарбы? Жана биздин кийинки коногубуз ушул эле ооруканада, госпиталда неврология номер 2 бөлүмүнүн улуу мед айымы Калиева Мая Аскарбековна. Кутман кечиңиз менен. Кутман кечиңиздер менен. Жакшы жетип алдыңызбы? Рахмат, жакшы. Бүгүн биз дарыгерлердин тушоосун кесип атыптырбыз да, эфирде биринчи чыгып. Эфирде биз биринчи жолу келдик, ошон үчүн бирде так калып, бирде жакшы өзүбүздүн оюбузду билдире албай калышыбыз мүмкүн. Бирок ошентсе дагы аракет кылабыз, баарлап. Чоң рахмат сиздерге келип бергениңиздер үчүн. Анан мен алгач эле Мая эжеден сурагым келип атат. Мед айымдардын бүткүл дүйнөлүк күнүн кандай майрамдадыңыздар? 12 майда эмне жаңылыктар болду? Кандай көңүл буруулар болду баягы жетекчилер тарабынан? Биз 12 майды 1993 жылдан бери белгилеп келебиз. 12 май негизи мурда деген бул ковид болгучаңды ар кандай мероприятиялар менен коштолуп турчу, концерттин программалар, конкурстар болуп турчу. Бул 2 жылдан бери кичине 2 жылдан бери бул жылы 12 майда биздин улуттук госпиталдын башкы дарыгери Токтобай Исраилович, Манаев Токтобай Исраилович, Нуралиева Өпөл Туратбековнанын лечебный часть боюнча замы и биздин главный врачтын сестралык иш боюнча жардамчысы Момункулова Элмира Торокуловна главврачтын кабинетинде куттуктоо чарасын өткөрүштү. Ал куттуктоого мен да барып катыштым, анткени мен бир мед айымым куттукталды ал жактан. Абдан жакшы өттү. Аябай ыраазы болушту, ар бирине көңүл бөлүнүп, ал били куттуктоолордон өтүштү. Ардак грамоталарын алышты. Бизге даже улуттук госпиталдын башкы дарыгери ар бирине көңүл болду да, мындай айтканда. Ар бир мед айымга. Ар бир мед айым ыраазы болушту абдан. Сиздердин ушул экинчи бөлүмдө Дилбара айым канча мед айым, канча мед врач бар? Бизде 20 чактадай врач бар. Аларда бизде кабыл алуу бөлүмү, палата интенсивный терапия деп коет, оор акалда больной, бейтаптар жатат, жана реанимация бөлүмү, анан общий палата. Ошол мен эми бул жаатта көп билбейм, эч качан мед айым болуп иштеп көргөн эмесмин да, бирок мед айымдарды ошо реанимацияга ушундай бөлөрдөн мурун окуган боюнча бөлүшөбү же кийин бүтүп келгенден кийин анан иштегенине жараша бөлүп коюшабы? Реанимацияга негизи эле реанимацияга кабыл алган жагына, баардык жагыначы? Кабыл алган жагына бизге, например, мед айымдар өздөрүнүн иште диплому даяр болгондон иштегенге келишет. Иштеген келгенде биз алар менен сүйлөшүп көрөбүз. Сүйлөшүп көрүп кабыл алабыз. Биринчи деген көп жылдан бери иштеп жүргөн мед айымдар бар. Ошолор устаттар деп коет го. Ошол устаттар үйрөтөбүз кабыл алгандан кийин. Өздөрү тандап алыш керек, анткени биздики башка бөлүмдөрдөн айырмасы оор абалдагы бейтаптар жатат. Аны кээде оор көтөргөнгө туура келет реанимацион палатада. Ошон үчүн алар өздөрү тандашат. Биринчи очередде иштейм же иштебейм деп иштей турган болсо, биз аларды ошо устаттык эмен негизинде үйрөтүп, анан биздин улуттук госпиталда ишөө мед айымдардын атайын кабинети бар. Ошол кабинетте атайын бир мед айым бөлүнгөн. Ошол дагы окутуп, палаталык мед айым болсо палаталык мед айым жөнүндө, перевязочный деп коет, процедурный, ошол кесиптерде мед училищадан тышкары дагы окутуп, үйрөтүп турабыз. Анан ошого жараша бөлөбүз.
реанимационный бөлүмдөргө кичине знаниясы көбүрөөк, стаж работасы бар медайымдарды койгонго аракет кылабыз. Жакшы. Ушул жерден сурагым келип атат. Сиздердин бөлүм ошол улуттук госпиталдын неврология номер 2 бөлүмү кандай оорулар жатат, бейтаптар? Дилбар эжеке, кимдер жатат? Өзүңүз сиздин отдел бөлүм жөнүндө айтып берсеңиз. Бизде тез жардам көрсөтүү бөлүмү экстренный состояние менен келген инсульт, менингит, менингоэнцефалит, комониясный этиология деп эс учун жоготуп анан диагнозун билбей калган болот го. Ошол больнойлор эпилепсиядан комага өтүп кеткенде судорогиси тез-тезден болуп ошол өзүнө келбей аткан больнойлор, ар кандай анан кийин миостения деген сыяктуу оорулар жатат экен. Оор акыбалындагы больнойлор бизге келип түшүшөт. Скорый помощь, тез жардам аркылуу кээрлер туугандары өзлөрү алып келет. Ушул аталгандардын ичинен эң эле кеңири таркалгандары инсульт, бизге эң эле баарыбыз болгон. Азыркы жагдай кандай сиздерде? Негизи эле дүйнө жүзүндө инсульт эң жогорку көрсөткүчтө турат. Инвалидизация жана смертность деп коет. Ошо боюнча эң жогорку. Кыргызстандагы, бизде дагы бул чоң көйгөй. Мындай инсульт менен ооруган адамдар бизде көп. Көбүнчө кайсы курактагы адамдар ооруп атышат? Көбүнчө эмнеден улам оорушат? Негизи бул инсульт жашы улгайган адамдарда көбүрөөк кездешет. Көбүнчө учурда кан басымы жогору, атеросклероз, сахарный диабет, ашыкча салмак болгон кишилер, буларга көбүрөөк фактор риска деп аталат. Булар көбүрөөк коркунуч тобунда. Аларда ушул инсульт болору көбүрөөк, общий популяциядан көрө көбүрөөк. Анан кээде наследственный ар кандай бир оорулар болот, митохондриальное заболевание деп ошондо дагы жаштарда кездешип калышы мүмкүн. Инсульт негизи тукум куюбу же тукум куубаган ооруларданбы? Инсульт тукум куубайт, бирок ага предрасположенность болот. Мисалы үчүн бир кишинин ата энеси давление, кан басымы жогору болсо, баласыныкы да жогору болсо, анан еще ал киши эгер тамеки чегип, спорт менен заниматься этпеп, өзүн бир карабаса, аныкы, конечно, жогору болот. Но прям мындай тукум кууган. Ошол көбүнчө жана жаныбарлардын майын жеген адамдарда, ошол мисалы тоң май деп коебузбу, ич май деп коебузбу, ушундай менен көбүрөөк тамактанган адамдарда коркунуч көбүрөөк болот дейт го. Канчалык деңгээлде? Анткени ал кандагы холестериндин деңгээлине жараша болот. Аны атайын анализ тапшырып, ошону байкап турса болот. Холестерин дагы бир нече түрү бар. Ал врачтар өздөрү билишет. Ошого анализ тапшырып, эгер жогору болсо, анда диета кармап турууга сунушталат. Негизи бул эң башкысы сергек жашоо, спорт менен заниматься этип, көп басып, анандай бир отурган жумуштар болот го, ошолор дагы коркунуч жаратат. Мен мисалы четтеги адам катары мага мындай тыйыла берет да, ооруканага бейтаптар жаткан жакка барып калганда медайымдар эле бүжүңдөп чуркап жүргөндөй. Дарыгерлер болсо анда-санда бир барып текшерип коюп, анан көбүнчө жазып отургандай сезиле берет да. Эми мен албетте бул сиздердин колуңарга түшүп көрбөгөндүктөн айтат болушум керек. Негизи чындыгында ошол медайымдардын ролу сиздер үчүн канчалык деңгээлде маанилүү? Медайымдар биздин жардамчыларыбыз. Медайымдын дагы ишинен көп нерсе көз каранды. Мен өзүм дагы студенттик кезимде именно ушул бөлүмдө Мая Аскарбековнанын кол астында медайым болуп иштегем 5-6 курста. Ошон үчүн медайымдын дагы дарыгердин дагы жумушун жакшы билем. Медайымдын да жумушу оор, бирок мен өзүм гана врач болуп иштегенде гана врачтын жоопкерчилиги өтө чоң экенин сездим. Анткени ар бир адамдын өмүрү ошонун сенин мойнуңда болот. Анын туугандары бар, анын бала чакырасы, дагы көп нерселер бар. Ошонун баары мындай бир башкача жоопкерчилик өтө чоң. Анткени бул бир адамдын тагдыры чечилип жатат, бир адамдын, бир үй бүлөнүн тагдыры.
ооба. Анан кээде ошондо андан көрө медайым болуп эле жүрө бербей көрсөтмөлөрдү аткарып коюп деп кетесиң э. Айжиден сурагым келип атат. Сиз медайым болом деп өзүңүздүн бул кыялыңыз беле же кимдир бирөө окубасаң контрагын төлөп берем деди, төлөп беребейм деди беле? Жок. Эмнеден улам ушу медайым болуп калдыңыз? Ар бир кесип ардактуу дегендей мен дагы ушу медайым болуп калдым. Өзүңүздүн кыялыңыз беле же? Негизи өзүм врач болом деп ойлочумун. Мектепте окуп жүргөндө врач болом деп ата энем да уже мени врач кылабыз деп жүрүп, анан мен эмне бир кандай себептерден билбейм, кичине кечирээк келип калып, менин келгичеңде уже чоң вузтардын баары орду толуп калган. Анан ошто бир жылым зря кетпесин деп ушу медучилищага тапшырып окуп калгам. Ошондон анан медайым болдуңуз. Анан медайым болуп калып, анан медайымдык менен деле токтогон жокмун. Мен азыр андан кийин дагы 3 жылдык высшее образование алдым БГУнун филиалында. Жакшы. Демек бул өзүңүздүн кыялыңыз экен да, мен адамдарга жардам берем деп. Адамдарга жардам берген мен үчүн сыймык. Мисалы, мен ойлоп коем да, негизи адамдын жумушунда кандайдыр бир сүйүү, арналуу болбосо, адам мисалы айлыгыңды үчүн эле иштеп жүрө берсең, бул сага кандай десем мындай ашыкча түйшүктүүлүктү, бир жакпаган, бир башкача нерсени тартуулайт да баары бирчи. Арналуу болуш үчүн сизге эмне түрткү берди? Ушундай, жок мен баарына макулмун, мен медайым болом. Сөздүн ачыгы, мисалы айлыктар аз көп жерде. Жумуш оор. Өзгөчө бизде Кыргызстандагы, мен ушу чет жактагы дарыгерлер менен, медайымдар менен сүйлөшкөндөн кийин биздин дарыгерлерге аябай мен суктанам да, азаматтар деп. Жумуштун ооругуна карабастан, ошо графиктердин такыр башкача туура эмес түзүлгөнүнө карабастан жанталашып жок деп иштешет эмеспи? Сиздечи бул арналуу каяктан болду? Арналуу мен деле ошо медицинага киргенде мен ойлойм, эң биринчиден коллективим, администрация жакшы болуп, жакшы кабыл алып, жакшы көңүл бөлгөн себептен мен ушул жумушка кармалып калдым деп ойлойм да. Анан кетейин десем кетсем давно эле кетип калмакмын да, кетпей эле ошол айлыкка макул болуп эле иштеп жүрдүм, и дагы деле иштеп жүрөм. Демек өзүңүздүн кесибиңизди сүйөсүз. Все. Сиздин оюңуз кандай? Мисалы, айым катары, мейман айым катарычы ошол медицинада ордубуз кандай деп ойлойсуз? Мен медайым катарында именно врачтар менен чогуу иштегендеби? Врачтар менен негизи эле медицинада медайымдардын ролу өтө чоң деп ойлойм. Өтө чоң. Аны туура түшүнө билиш керек. Медайым мындай мээримдүү болуш керек. Медайым дегенде мээрбан айым деп айтылып калат го. Ошондой сыяктуу мээрбан, чынчыл, ак ниет, ишин так аткара билген болуш керек. Жакшы. Жакында өткөн эле жумада биякта Чүй облустук больницасына барып калдым. Анан капельница сайдырыш керек болуп калдым. Анан 2 жаш мээрман айымдар экен, медайымдар. Анан экөө бири менен сүйлөшөт. Ампицилиндигин мен билбейм, кантип проба коет, сен койдуң беле десе. Жок дейт, экөө артта карап алып шыгырашып атышат. Мен бир жакта балам менен отурам. Анан аябай бир чети күлкүм келди, бир чети ачуум келди да. Анан эми кичинекей 3 жаштагы баланы көтөрүп барып атсаң, алар болсо мен проба койгонду билбейм деп атат. Анан бирөө айтып атат, венага эле сайып коет десе, жок ой, подкожа кылат го деп атат. Анан айттым, баргыла экөөңөр тең сайдырбайм, дарыгериңер чакырып келгиле. Анан ал менин көзүмчө момундай кылып саят дегенден анан сайгыла десем, бир сыйра жаман болушту. Анан айттым, кыздар, бул жерде биринчи кезекте адам, экинчи кезекте кийин оорулуу түшүп калса кандай реакция кыласыңар? Мына азыр сая кал десе кандай кыласыңар? Мына ушинтип үйрөнөсүңөр, баары чакырып кел. Мен силерди жаман көргөндүгүм эмес, бул мен болгону силерди көбүрөөк билсин, үйрөнүп алсын деп атам. Десем, анан экөө тең барып, анан врачты чакырып келишти да, дарыгердичи. Анысы кандай ушундай учурларды көргөндө кээде ачуң келет, өзгөчө балдар менен жүрүп калганда алардын веналары да ичке болот, ушундай бир кыйынчылыктар болот эмеспи? Анан мен ойлоп коем да, ошол негизи эле кандай медицинада окуп атканда бир психологияны атайын өзүнчө бир сабак кылып окутабы же андай жокпу? Бизде кандай негизи? Бизде психология окутулат, бирок медакадемия окуп жүргөндө ойноп күлүп окуп жүрүп анын ордугун сезбейсиң. Качан гана жумушка кирип, түнкү күзөттө жалгыз калып, тигил саат 3-тө же 4-тө бир оор больной бейтап келип калса, анан ошол жактан баарын практика жүзүндө көрүп, ошондо гана кандай оор экенин ошондо сезесиң да. Медакадемияны окутканда анда башкачараак кабыл алабыз. Өзүбүз уже иштей баштаганда такыр иш жүзүндө өтүп анда негизи окутулат экен да. Бейтаптарга кандай мамиле кылыш керек, эмне кылыш керек деп сиздер медайымдарды даярдап атканда деле ошондойбу? Ооба, ошондой. Окушат, да. Жакшы.
Биз угармандарыбызга кайрыла кетели. Бүгүнкү конокторубузга суроолор, каалоо тилектер бар болсо жазыңыздар. Анткени бүгүн чындыгында биз 12 майда өтүп кетсе дагы, бирок мейман айымдардын өзүнүн кесипкөйлүгүнө, алардын ушундай баатырлыгына көңүл буруп, атайы биз төрүбүзгө конокторду чакырып отурабыз. Ошондуктан каалоо тилектер болсо жазып кетсеңиздер болот. Саламатсыңарбы Окей радиосу? Медиктер негизи больнойлорду кабыл алганда бир аз туура эмес кагып силкишет. Эмне себептен кээде аларды окутпайбы деп да ойлоп коем. Сиздин сөзүңүзгө кошулам. Рахмат дейт угарманыбыз. Мүмкүн жооп берип коесуздар, эмне себептен кагып силкишет же аларды окутпайбы дейт угарманыбыз. Бул эми келген учурда күтө тур, ары бара тур, азыр биякта киши бар, көрбөй атасыңбы дегендерди айтып атат болуш керек, Сиздерде ситуация кандай жагдайлар болуп калат? Кайсы учурда ушундай чоң келип ой айланайын кое турчу дейсиздер? Бизде мисалы Андай үчүн болбойт, кое турчу бизде болбойт. бизде мисалы үчүн Кабыл алуу эмес. экстренный бөлүмү. Кээде бир убакта мындай тынч туруп эле бир убакта 4 тез жардам машинасы бир келет. Эшиктин алдында 10 чакты киши турат. Ар биринин кээде 5тен, кээде 1ден, кээде 20дан туугандар болот. Ошонун жанында эч ким жок. Бизге мындай психологиялык чоң бир басым болот. Анткени чуркап бүт баарын тез аралык убагында баарын көрүп, диагноз коюп, жаткырчысын бөлүмгө жаткырып, кээрлерин реанимация, ошондо сортировка, ошонун баары эле бизге оор. Анан жактан карап тургандарга көрүнсө керек, булар бизди кагып атат деп. Ошол убакта кээде бизде эртең менен жумушка келгенден кечинде бир убакта гана чай ичкен убагыбыз болот да. Даже ушул эшикке чыгып бир мындай өзүңдүн бир эмелериңди кыла албайсың да. Убакыт болбой анан жакка чуркап, бияка чуркап, ошол убакта анан кийин келип эметсе бизге деле өзүбүздөн чыгып кетишибиз мүмкүн ошол убакта. Тем более азыр ар бир адамга өзүнүн тууганы, өзүнүн ошол жакын кишиси биринчи көрсө экен. Меники ушул биздики катуураак оору деп ошондой учурлар көп болот. Ошондо дарыгерлер, медсестралар өзүнөн чыгып кетиши мүмкүн. Болот анда. Негизи эле оор жумуш бул адамдар менен иштешүү, Жалгыз бир компьютердин маңдайын тиктеп отура берсең, нервиң көп коробойт, бирок оор жумуш бул адамдар менен иштешүү. Анан бияктан да жогору айтпадым белем, жоопкерчилиги өтө чоң деп. Ошондо сен мисалы үчүн ошол бейтапты көрүп туура бир 5 мүнөт, 10 мүнөттүн ичинде туура диагноз коюшуң керек. Ошол жакта чын эле инсульт болуп атабы? Же бул башка себептен ушундай болуп атабы? Ошону тез арада карап туруп, диагнозун так коюп, или ушул инсульт экен деп өзүбүздүн бөлүмгө алып калып, же болбосо башка бөлүмгө жиберүүбү? Ошондой диагностика, дифференциальный диагностика деп коет. Ошону тез убакыт ичинде кылуу өтө кыйын. Ошон үчүн көптөрү дагы мындай өзүн таарынып калышат, ал учурда. Бир мисалы азыр жеке клиникалар абдан көбөйбөдү, Ал жака барсаң, ушундай бир өзүнүн персоналдарын үйрөтүшөт. Баардык жагынан сыйлык, күлүп жайнап, эмне суроо берсең баарына токтолуп, эми албетте сен ал жака ошого жараша төлөп барасың, бирок ошентсе дагы карап туруп кээде бир аз ичиң ачышып кетет да. Эмнеге биздин өзүбүздүн жеке ошо мамлекеттик ооруканаларда деле ушул нерсени аябай көзөмөлдөшпөйт да. Анан ошентип ойлоп жүрүп өткөндө кардиологиялык бөлүмгө барып калсак, мен абдан баа бердим ал жакта медайымдаргачы. Сылык, бардыгы менен кийин жакшынакай сүйлөшүп, түшүндүрүп, токтоп, шашып атса дагы красный зона болуп жабылыптыр. Шашып атса дагы бирок шашпай түшүндүрүп бергенде анан сизде медайымдар көп болсо жакшы болмокту. Анан мен ойлоп коем, ошо кээде баягы өлүмгө алып келүүчү ооруканаларда жаткандар бар эмеспи? Онкологиялык ооруканада жаткандар баары толтура эмеспи аларда? Ал жакта бир өзгөчө кылдаттыкты, өзгөчө бир психологиялык мамилени талап кылса керек. Сиздин өзүңүз мисалы ошол кесипкөйлүгүңүздө кандай учурларга кездештиңиз эле? Эмне кандай учурлардан сабак алып үйрөндүңүз? Каталардан эмне сизге өзгөчө дем берип турат? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эмне каталар менен негизи эле ошол өзүңүздүн кесипкөй жашооңузда, кесипкөйлүгүңүздөчү эмнеден кийин сиз көбүрөөк мондай кылыш керек экен деп үйрөнүп келесиз? Кайсы учурда сизге дем берип кубанып каласыз? Мен бейтаптар айыгып, жакшы болуп чыгып, рахмат деп мончуп кетип баратса, конечно, мен абдан кубанычтуу болом. Мен бирөө кыйналып ооруп турса, сен деле кыйналып ооруп ичиңден кейип турасың.
мисалы иштегениңизге бир топ жыл болду дебеңизби, баштапкы учурларда ай андай кылбайт ай кыз ай деген сыяктуу бир үйрөткөн учурлар болду беле бирөөлөрдүн? Сиздин устатыңыз кандай үйрөттү эле? Мен устаттарым көп эле болду да. Мен 93-жылдан баштап иштедим. Ошондо 93-жылдан баштап иштедим. Ошондо мен ойлойм, азыр ошо устаттарым жакшы үйрөтүп, ошолор врачтарым, например, убагында андай эмес, мындай кыласың деп ошолорду айткан себептен мындай ушунча жыл иштеп жүрөм деп ойлойм да. Азаматсыз. Жакында буюрса 30 жылдык белгилейт экенбиз 2 жылдан кийин, буюрса. Ай, жакшы тойго карап турбайсызбы? Медайымдар тууралуу сөз кылып атабыз. Мейман адамдардын, айымдардын кесипкөйлүгү тууралуу. Анан айым болгон соң мен мисалы мырзаларга бир аз талапты катуураак койсо болот деп эсептейм да. Анткени мырзалар үйгө келгенде даяр тамак, майда чүйдө жумуштарды кылып жардам берген болбосо, айымдардын түшүгү төмөн го. Жумуштан келесиң, чарчап тамак жасайсың, бала чакан карайсың, кийимин даярдайсың, жуунтасың, ошентип эле саат 11-12 болуп кеткен билбей каласың. Анан негизи ошо жумуш менен айкалыштыруу, кесипти, оор жумушту үй бүлө менен айкаштыруу. Өзүңүздөр жөнүндө айтып берсеңиздер, канчалык деңгээлде сиздер үчүн оор болду, кандай учурлар болду? Ушуну таштап салбасам, үйдө эле отурбасам деген учурлар болдубу? Өзгөчө биз төрөйбүз, бул учурларда декреттик эс алуу учурлар, үргүлөр бар. Ошондой учурларда кантип чыгасыздар, кыйналган учурларда? Андай кыйналган учурларыбыз деле болот. Былтыр пандемия учурунда биздин бөлүмдө баардык врачтар оорушту. Көптөрүнүкү эки тараптан тең пневмония болушту, бирок ошого карабай бир колуна капельница сайып алып иштеп жүрүштү. Анткени эгер бир врач кетсе, анысы деле врачтын жарымы ошондо как раз больничныйга болду. Врачтар аз калды, 50 бейтапты бир врач карап калды. Анткени врачтардын баары кызыл зонага кирген, көптөрү ооруп аткан. Ушундай бир өтө кыйынчылык убакыттан өттүк. Бирок ошондо да биздин врачтар боюнда бар бир кызыбыз боюнда болгонуна карабай келип атты жумушка, түнкү күзөттөргө турду. Негизи эмне болду? Бир патриоттук сезимдерибиз күчөдү. Тем более элдер келип рахмат деп, волонтерлор тамак алып келип берип, дайыма көңүлү буруп атты. Ошол бизге бир өтө мындай дем берди. Анан мен мисалы үчүн өзүмдүкү ошол убакта кызым да ооруп калды. Анан может мен жакшы эне эместирмин, бирок кызымдын температурасын карабай мен ошо жумушка чыктым ошол күнү. Анткени мен чыкпасам ал жерде врач калбай калмак, көптөгөн бейтаптар может жашабай калмактыр. Ошондо өтө оор больнолор келишти. Бирок ошолордун батасы тийдиби же эмне, мен эртеси менен барсам кызымдын температурасы дагы болуптур, жакшы болуптур. Анан мындай бир ушундай акыл болгон. Ошону азыркыга чейин ойлойм, ошондо мен туура кылдымбы же мен эне катары үйдө отурушум керек беле, жумуш эмне болсо ошо болсун деп билбейм. Бирок ошондо да чыккам. Анан кээде ошого мен өзүм ичиминде ойлоп коесуз, кандай кылдым? Чувство вины болот да ошол үчүнчү. Чынында мындай учурлардачы, чарчаган учурда, кыйналган учурда болду, жумушумду алмаштырам деген учурлар болобу? Андай учурлар көп эле болот. Особенно жаңы келип иштегенде ар бир врач, ар бир медсестра эртеңки отчетко заявлениябызды жазып алып, ыйлап алып барышат. Анан Майя Аскарбековна, заведующийларыбыз, үйрөнөсүң, мындай боло берет деп анан калып калабыз да. А так баарыбыз андан өткөнбүз, андай кыйынчылыктар да болот. Үйдө дагы эметебиз, аракет кылабыз. Ошон үчүн эмоциональный выгорание деп коет. Ошого эмнегедир ошол врачтар көбүрөөк душар болушат экен. Анткени жумушу оор, ошону дагы мындай көтөрүп, ошондон да чыгып кетүү оор. Ошон үчүн бул дүйнө жүзүндөгү констатацияланган фактор, анан врачтарда ошол көп кездешет, эмоциональный выгорание. Ошол ойлоп коем да, мен ойлочумун, сиз азыр айтсаңыз мага таң калыштуу болдум. Мен өзүм ойлочумун, журналистика, дайыма бир жумушту кылуу, бир нерсенин артынан куу,
мындай бул оор, анан эмоциональный выгорание бизде көбүрөөк болот деп. Сиз айтып атсаңыз мага таң калыштуу да. Мага мен өзүм кичинекей кезимде дарыгер болом деп кыялданчумун. Азыр деле айтып берем, мага жакшы спонсор чыкса мен сөзсүз дарыгердикин окуйм деп. Анда жолдошум шылдыңдап калат да. Пенсияга чыкканда бүтүп каласың мейли депчи. Анан ансыгандай жок, ал жумуш адамдарга жардам берип иштеген, адамдар менен жүргөн, бул эч качан чарчатпайт мени. Мен пенсияда чыксам деле иштейм деп калам да. Майжи, анда сиз өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, кантип айкалыштырасыз жумуш менен үйдөгү түйшүктү? Негизи эле кантип жеңип келдиңиз? Үйдөгү түйшүк эми үйдө менде анчалык деле түйшүк жок. Азыр жок болуш керек, мүмкүн бир аз мурун бар болчу да. Балдар кичинекей, ызычуу. Ызычуу эмес, мен пока семьям жок. Ошон үчүн мен Анда сиз толугу менен 100% арналган киши экенсиз да. Ооба. Мындай түйшүктөр деле болбойт. Үйдөгүлөр, например, башында деген билишмес, что мындай кыйынчылыктар болуп, жумуш кыйын экенин билишмес. Кийин билишип, мен үйдөгүлөр көп аяп калды. Аят. Сиздин анда артыңызда фронт күчтүү экен да, Буюрса. Шүгүр. Жакшы. Ошон үчүн 100% арналып, 100% монтип сүйүп иштеп келген жакшы экен. Сиздер медайым, сиздей медайымдар, дарыгерлер көп болсо экен арналган. Негизи эле ошол арналуу деп жанаттан бери мен бир нече жолу айтып атпаймынбы? Арналуу деген эмне деп ойлойсуздар? Өзүнүн кесибине арналуу, өзүнүн кесибин сүйүү бул эмне деп ойлойсуздар? Айтып берсеңиздер өзүңүздөр тууралуу. Мисалы, көбүнчө айтып келебиз, биз өзгөчө кесип тандап 11-класс бүтүп атканда мен ушул болом деп туруп окуп, көгөрүп окуп, артынан кууп арналабыз го. Арналуу эмне негизи? Профессияда арналуу болушу керекпи же жок, мен өзүмдүн кесибимди мончалык деңгээлде билсем болду, мага ушул жетиштүү дейбизби? Май эжекебизден сурайлы биринчи. Жетиштүү дебейли, мен азыр деле иштеп атам, бирок иштеп атканда өзүмдүн деңгээлимди жогорулатып, бизде деген жана эме бар, КГМПК деп коет, ошол жактан өзүбүздүн жумушубуз тууралуу өзүбүздү эметип турабыз, окуп, жыл сайын барып окуп турабыз. Дагы деле көбүрөөк билгиңиздер келет, Дагы билгибиз келет, конечно. Дилбар эже, сизчи? Биз мисалы үчүн инсульт деп баарын да китептин окуганың менен ар бир адамдыкы ар башкача болот. Организм ар кандай? Организм ар кандай, оору ар кандай өтүшү мүмкүн. Анан көп учурда алардын дагы үй бүлөлүк дагы кээде мисалы үчүн бомждар да түшүп калат, кээде мисалы үчүн чоң жумушта иштеген кызматкерлер да түшүп калат. Бирок бизге келгенде алардын баары эле бир, особенно палата интенсивный терапия, реанимацияга түшкөндө баары эле бир назначение барып алышат, баарын мындай көзөмөл кылуу бир, ошондуктан да баары эле бирдей болуп калат. Анан сөздүн эмесин буруп кеттим окшойт, Жок, улантериңиз. Анан кийин ошон үчүн ар бир пациент, ар бир случай, бул ар башкача. Ошондон кийин үйгө барып алып, анан дагы изденип, окуп, эмнеге мындай болуп кетти экен, ушул учурда кандай болду экен деп. Тем более инсульт болгондо бул жөн эле инсульт мындай случайно эле болуп калбайт, хотя острое нарушение мозгового кровообращения дейт, бирок ошого алып келген факторлор көп. Анан кээ бирлер сахар диабеттен болуп калса, кээрлеринки дагы башка бир причина. Ошол ар бириники өзүнчө болот. Ар бир инсульт болгон кишинин бир 10 чактыдай бир букет дагы оорусу болот. Ошону мисалы үчүн тиги оорусуна дагы залал келтирбес үчүн, бул оорусуна да залал келтирбей, бирок ошону эмес үчүн мындай бир өтө бир кылдат бир мамиле керек. Ошонун баары ар бири өзүнчө эле бир сабак болот да бизге. Ошон үчүн мындай окуп, дайыма сурап, изденип да ошондой. Сиздин устатыңыз ким болду ошол жаатта? Мен негизи устатым көп эле болду. Азыр биздин бөлүм башчыбыз Оморов Нурлан Кеңешевич. Ошо жаңы иштегенде чуркап барып эле бир больнойду көрүп, чуркап барып сурап, кайра чуркап барып ушундай болчубуз. Азыр уже бир өз алдынча бир эмеге чыктым го деп ойлойм. По крайней мере, кечинде врачтарга көп чалбайбыз, антипсе башында түнкүчтө чалсамбы, чалбасамбы деп анан кийин кечирип коюңузчу деп чалчубуз. Азыр уже
Сизге чала башташтыбы буюрса? Азыр бизге чала башташты. Сиздин устатыңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Мындай аябай таасир калтырып, наи мен ушундай дарыгер болом, ушундай медайым болом деген устатыңыз. Менин устаттарым аябай көп. Мен өзүм врачтарым, бөлүм башчым, ошол эле, например, айтып атам, жанагы учебный тренировочный кабинет бар деп, ошокто Замира Умуржановна деген бар. Жанагы сестралык иш боюнча менин главврачтын замы Момункулова Эльмира Торокуловна дайыма бир биз эме кылып турабыз да. Алар бизге билбей калган, биз деле айтып атпаймынбы, азыркыга чейин окуп келатабыз депчи, биз билбей калган нерселерибизди ошолордон сурайбыз. Муну кандай кылсак, тигини кандай кылсак деп, азыркыга чейин алар биз менен бөлүшүп келет. Жакшы. Ошол дарыгерлик жаатта көп жылдан бери ушул кесипти аркалап келатканда мен сиздерден сурагым келип атат да. Эгерде медицинада өзгөрүү киргиз деп туруп сиздерге бийлик берсе, неден баштамакты элеңиз? Кандай өзгөрүүлөр киргизмек элеңиздер? Мүмкүн сиздер баштабайсызбы? Өзгөрүүлөр эми көп эле мен айтып атпаймынбы, 93-жылдан баштап иштеп келатам деп. 93-жылдан бери. Ал учурда система башка беле же азыр элеби? Азыркыдай элеби? Азыркыдай эмес, эми азыр деген кандай, биз келип мен иштеп баштаганда бүт многоразовый болчу. Например, системалар многоразовый, шприцтер менен темирлер кайнатып туруп кайраса, ошону кайнатып, ошого проба жасап, ошолорду Аксаковго алып барып тапшырып, ошону кылчубуз да. Азыр болсо бүттүк нерсе ар бир бейтапка одноразовый бир эле колдонуучу эмелер менен иштейбиз, каражаттар менен. Биз иштеп келгенде, например, памперс деген жок болчу бейтаптардын. Азыр анын баары бар. Ойлойм, улам жыл сайын оңолуп келатат деп ойлойм да. Эми көп жылдык тажрыйбасы бар адам катарычы сизге мына Майя Аскарбековна сизге бийлик эмнени өзгөртөсүз десе, эмнеден баштайт элеңиз? Өзгөрүп эле келдик, менин оюмдагыдай болуп элечи, акырындап. Дилбар эжеке. Өтө татаал суроо экен. Аны мындай көпкө ойлонуп бир чечишимге келиш керек го. Биздин азыркы главврач Токтобой Исраилович дагы көп нерселерди жаңы киргизип атат, өзгөртүүлөр болуп атат. Анан ошондой сыяктуу эле кылмак болуш керек. Өсүү бар. Өсүү бар. Анткени деген биз деген азыркы күнгө чейин эле мына акырындап эми дайыма медайымдар журнал жазып отурчубуз. Азыр эми ошо Токтобой Исраилович келип, ага чейин да болуп аткан, ошол киши иш жүзүнө ашырып атат. Ар бир бөлүмдө компьютер менен дары-дармек, аптекада эмне дары бар, ошонун баарын через компьютер билип, биз мурда требованиялар жазып алып чуркап тияка барчубуз да. А эми болсо аптекада эмне дары-дармек бар, канча количествода бар, ошонун баарын компьютерден билип турабыз, ошо өтүп атабыз. Лаборатория, например, постогу медайым лабораторияга барып кайра келтиришиң убактысын бүт азыр ошого кирип атабыз, полностью кире элебиз, уже почти эметип атат да. Бүт ошо лабораториянын эмелерин бүт через компьютер жиберип турат экен, результаттарын врачтарга. Оңой болуп калат. Электронный медицина. Бейтаптарда чуркабайт, дарыгердин анализин алып келейин, аны кылайын, муну кылайын деп. Жакшы жетишкендиктер болуп атыптыр. Мен мисалы бейтап катары эгерде кардарды өндүккө бейтап катары эмне киргизесиң десе, биринчи кезекте кезек күтмөйдү азайта алчу демекмин да. Дарыгерлер жетиштүү боло тургандай кылып, ошо кезек күтүүнү, анализге барганда ачка барып алып саат 9га чейин кезек күтүүнү жок кыла алчы деп кезекке киргизмекмин. Экинчи кезекте эле билбейм канчалык деңгээлде мүмкүн бир аз туура эмес болор, бирок медайымдардын, медперсоналдын ошо адамдарга жасаган мамилесине өзгөчө көңүл бурмакмын. Сиздердин колуңуздарда адамдын өмүрү, жана Дилбар эжеке да айта кетпедиби, адамдын өмүрү, бир нече адамдын, бир үй бүлөнүн жашоосуна кийлигишип атабыз биз, бир жоопкерчиликтүү деп. Ошол нерсени ар бир дарыгер сезе тургандай кылып, аябай көңүл бурмакпыз да. Бурмакмын деп ойлоп коем. Эми мисалы иштеп көргөн башка, бирок четтен бир барып кеткен башка го. Чет жактагы адам катары мен ушундай сунушталарды киргизмекмин да. Анан бирок айттың ойлогон ойду да кыстаган турмуш жеңет, баардык эле жаатта акча каражаты жетишсиз, баардык жаатта эле өзүнүн кыйынчылыктары бар. Пландар тууралуу айтып берсеңиздер, сиздерде кандай пландар бар болочокко койгон? Жашооңуздардын кандай пландары бар? Жашооңуздар кандай нукка салсам деген ойлоруңуздар бар? Майя эжекеден баштайлы. Жумуш жагынанбы же кайсы? Негизи эле жалпы эле.
жалпы эле мен өзүм деп мүмкүн өзүңүздүн бир аруу тилегиңиз, кыялыңыз бар болсо айта кетесиз. Андай деле кыял жок. Жумуш жаатындачы? Жумуш жаатын мен суроого өтө түшүнгөн жокмун. Пландарыңыз болгону гана, пландарыңыз кандай, пландарыңыз бар? Эмне кылсам деп ойлойсуз? Пландарым иштеп атам. Ишимди дагы иштейм деп ойлойм, Кудайым буйрса. Жакшы. Эжеке, сиздечи? Мен өзүмдүн кесибимди дагы көпкө мындай глубже билип, билимимди дагы жогорулатып, ошол эл ишенген врач болсом деп ойлойм. Жакшы. Жаңы жумушка келгенде кийин деле бир кызыктуу учурлар болот эмеспи? Эсиңизде калганчы, ошол тууралуу бөлүшүп берсеңиздер. Медайым катары кандай кызыктуу учурлар, кызыктуу окуялар башыңыздан өттү? Бейтаптар менен кантип тил табышасыз? Бейтаптар менен эми көп жыл иштей берсең, почти что жана көз ачыктар сыяктуу эле ар ким, например, мен айтып атпайм, биздин бөлүмдө инсульт менен ооруп келгендер кээ бирөөсү сүйлөө, речи начарлап келет. Ошолордун уга билип, сезе билип турасың. Психолог болуп калат экенсиз өзүңүз. Почти психолог болуп каласың. Жаңы келген медайымдарга дагы, что алар жаңы келгендер түшүнбөйт да көп нерсени. Ошолорду түшүнө билүүсүн айтып, көптөгөн кеңештерибизди берип турабыз. Кандай кызыктуу окуя болду эле башыңыздан өткөн? Мен кызыктуу окуялар эми көп эле. Жумушка ылайыктуу. Ооба, жумушка албетте биз жумуш жөнүндө. Көп эле болсо керек эми. Кайсынысы жөнүндө айтып берем, азыр билбейм. Жакшы. Мен айтып берейин. Менде бир мындай кызыктуу окуя болгон. Көчүдө калган. Бомж деп коебуз го, ошондой. Сел-саяктар. Сел-саяк адамды скорый менен тез жардам менен алып келишиптир. Анан өтө кийир. Эми баарыбыз эле билебиз кандай алар. Жанында турганга мындай өтө кыйын. Аны карап инсульт бар экен деп, анан бир аздан нарушение сознания бар экен. Оглушение деп коебуз. Өтө глубокий кома эмес, раздражительдерге реагировать этет, бирок все-таки мындай бир аз нарушение сознания бар. Анан жанына туруп араң давлениясын карап, мындай араң көргөмдө ушунчалык кыйналыпчы. Анан мейли деп, анан палата интенсивной терапии деп коебуз, питке ал больнойду жаткырып, анын артынан кайра башка скорый келип, мынтип мен чуркап аларды жаткырып жүргөнчө, анан тиги больнойду дагы бир карап, анан кийин ошол лечениясын жасайын деп кирсем, ал больной питте жок. Анан качып кеттиби деп коем. Бирок кача албайт болчу да, эми акыбалы оор болчу. Анан издеп жүрөм, такыр таппайм да. Анан тиги медайымды чакырып, жанакы биздин пациентибиз кана десем, мына дейт. Карасам таптаза, сакал мурду жок. Ушундай бир кишини жаткырып коюптур да. Мындай даже бир аз мындай симпатичный киши экен да. Анан кийин ошондо таң калгам. Кишинин ошол эмесинечи, биздин ошол ал өзү сакал мурутун алып жуунуп жатып атабы? Жок, анан ал деген ошол өзүн жууп алганга эмеси дарманы келбейт болчу ал учурда. Биздин медайымдарга ошондо аябай бир чоң ыраазы болгом. Мен кирип бир жарым сааттын ичинде ал больнойду бейтапты алып жуундуруп, сакал мурутун тазалап, кийимдерин алып чыгып, анан мындай таптаза кылып жаткырып коюптур да. Ошондо жанакы кандай ролу, кандай медайымдын деп сурап атпайсыңар, ушундайда да бизге эмеде. Бизде, конечно, бияктан только медайым эмес, санитаркаларыбыз да бар. Алар дагы ошол оор жумушту аткарышат. Анткени биздин питте жаткан, реанимацияда жаткан адамдар зара өзүлөрү кыла албайт. Баары памперске, чоңго дагы памперске барышат, кусат, баардыгы ошонун дагы баарын аткарган биздин медайымдар жана санитаркалар. Ошолорго азыр убакыттан пайдаланып ыраазычылыгымды билдирип кетем. Анткени жумуштан ар кайсы нерсе болот, тигини кыл, муну кыл дейбиз, бирок мындай карасаң ыраазы болосуң адам катары. Ошол больноюмду жоготуп, анан көрсө биздин медайымдар менен санитаркалар таптаза кылып жууп коюптур.
анан көргөнгө да оңой. Эми кээ бирде бомж сел саяк болбосо деле үйүндө эле карабай калган адамдар болот. Ошолорду дагы биздикилер жууп тазалап, анан кийин врачтарыбыз үйүнөн кийим алып келип, анан таптаза кылып чыгарып койсок, кээ бирде туугандары да таң калат. Бул ушундай киши беле депчи. Ошондой учурлар да болгон. Таалай кылышат, Жакшы. Жакында кайнатам ооруп ооруканага жаткырдык. Анан Айзада деген медайым кыз бар экен, жаш эле, жаңы иштеп жүргөн окшойт. Аябай баа бердик. Дарыгер каякта я? Качан келет? Эми улгайып калган кишилерчи аябай сарсаналат да, качан эмне деди я десе, ата азыр келгенде сиз монтип сураңыз деп келиппиз. Эми келген сайын аябай үйрөтөт да, мен күндө барам, күндө ошол үйрөтүп аткан болот. Анан жана Айзадан үйрөткөнүндөй кылып сурадым эле, мондай кылып жооп бербейди деп. Анан аябай ыраазы болуп, жана улгайган адамдар менен да, жаштар менен дагы ошо онкологиялык оору, дартка чалдыгып калгандар менен укмуш тил табышкан билип алыптыр да, кантип тил табыш керек экенин. Анан карап отуруп баа бердим, Азамат деп, анан айтып атабыз, Азамат экенсиң сен, өзүнчө эле бир чоң психолог, өзүнчө апа, өзүнчө мугалим болуп алыптырсың деп, анысы кандай бул жаатта дагы керек болот. Бизде келип аткан билдирүүлөр бар, анда көңүл бура кетели. Кутмангеч айымдар азыр көрүнсөң эле дарыны көп жаза беришет. Көп дары ичсең да бөйрөккө зыян дешет. Жолдошум көп дары ичип, азыр бөйрөккө ойрут. Керектүүсүн жазса, азыр ишиңерге ийгилик каалайм дейт. 422 сандары. Мүмкүн буга бир комментарий калтыра кетерсиз? Азыр бизде ар бир орунду дарылоодо протокол деген бар. Ошол протокол менен биз иштейбиз. Биздин бөлүмдө андай лишний дарылар жазылбайт. Биздин бөлүм башчыбыз ага өтө көп көңүл бурат. Мүмкүн кездешкендир, бирок биз андай кылбайбыз да. Анан ушундай бир ишенбеген учурлар болсо, мен айтар элем, ар бир пациент бейтап өзүнө дарыгер издеш керек. Анткени кээ бир эки адамдын дагы мындай бир организмдери окшош болбойт. Психологически дагы мисалы үчүн байланыш түзө албай калышы мүмкүн дарыгер менен пациент. Ошон үчүн өзүңөр дарыгерлерди издеп, өзүңөргө жаккан дарыгерлерден лечение алсаңар батыраак айыгышат да. Жакшы. Кийинки билдирүүгө кезек берели. Саламатсыздарбы айымдар, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Менин апам көп жылдан бери медайым, байкем медврач дейт. Алардын ишин көрүп туруп, кээде боорум ооруйт, кээде суктанам. Сиздер айткандай, карантин учурунда дагы жан талашып иштешти. Азаматтар бар болуңуздар, өзгөчө медайым, сизге рахмат. Ушул жумушту көп жылдан бери аркалап, элге жардам бергениңиз үчүн деп бир аз каталар болуп калыптыр. Сизге жазылыптыр. Рахмат. Ушул айыгуу тууралуу келдик. Ошол айыгууда медайымдардын, персоналдардын бир гана ишин жакшы билгендиги эмес, пациенттерге жасаган мамилеси дагы, бейтаптарга жасаган мамилеси да бир топ роль ойнойт да туурабы? Кандай учурлар кездешет? Негизи ушул ооруган адам менен кандай көңүл буруш керек, кандай сүйлөш керек деп өзүңөрдөн кичи устаттарга кантип үйрөтөсүздөр? Ушул жөнүндө айтып берсеңиздер. Анткени бейтаптын ооруганы, денесинин ооруганы бир, кээ бир бейтаптар бар, жан дүйнөсү кошо ооругандар. Алар менен кандай мамиле кыласыздар? Өзгөчө медайымдарга аябай мен баа берем. Кайсы учур болбосо, ай, тиги врач каякта, я мага укол сайбайсыңбы я деп эле кыйкыра беришет го. Ушундай учурларда. Андай учурларда биз, например, врачтар дайыма өздөрүнүн көрсөтмөлөрүн берет да. Кайсы бейтапка эмне дарыны бериш керек, эмне уколду жасаш керек. Ошолорду медайымдар кылдаттык менен карашы керек. Дары дармек менен эле дарылабастан, ал жылуу сөз менен да дарыласа болот. Ооба, туура айтасыз. Анткени деген алар, например, ооруганда өздөрүнүн кээ бирөөсү чыдап коет, кээ бир кишилер. Ошолорго мындай психикалык жактан да жардам берип, алар менен сүйлөшө билип, алардын көңүлүн көтөрүп туруш керекпиз. Ошол жагынан да үйрөтөм мен өзүм медайымдарына. Жылуу мамиле жасап, булар биздин, например, атайын ушу иштеп атышыптыр, ушак барып кетеличи деп келбейт. Бул бөөдө кырсыктын аркасынан, бөөдө бир күтүүсүздөн келген оору болуп калып атат. Ошол себептен биз аларга дагы мындай бейтаптарга туура мамиле жасап, туура көңүл бөлүп, ошону уга билип, шашып атса тоже шашып атам деп кетип калбастан, ошо түшүндүрүп айтып, мен кайра келем деп ушинтип айтып өтүнүүлөрүн суранабыз. Азаматсыздар. Сиздер тараптан кандай болот? Бул бейтаптын абалы мындай экен, мындай кылгыла деп ар бир бейтап жөнүндө бир рекомендация, сунуштарды айтасыздарбы же кандай болот? Албетте, бул инсульт деген бул острое нарушение мозгового кровообращения дейт. Бул
адам жакшы эле жашап, жакшы эле жүрүп, анан ошол бир резко эле акыбалы оорулуп, бир тарабы иштебей, сүйлөй албай, ушундай бир острый болот да. Ошондо курч кармайт баары. Курч абалда өтөт. Анан бул бейтаптын өзүнө дагы, туугандарына дагы өтө чоң бир стресс. Анткени сүйлөп баары жакшы, көпүнчө даже успешный болуп, мындай аба эметип жүргөн адамдар резко болуп калат. Анан аларга, конечно, мындай бир көнүп, ошону кабыл алуу дагы бул өтө чоң да. Мисалы үчүн башка ооруларды когда мындай постепенно пайда болсо, биздики ушул бир мүнөттүн ичинде болуп калышы мүмкүн да, секундтун ичинде. Ошон үчүн көптөр ошондо мындай неприятие болот да, оорунучу жок, меники андай эмес, диğerleri жок, мен ушуну доказать этем деп. Мисалы үчүн геморрагиялык инсультта субарахноидальное кровоизлияние деп коебуз, ошондо бейтапка басууга болбойт. Бирок алар болсо мен баса алам, мен кыла алам, мен вот всем я докажу, что Это не так, это не так деп анан басып, өзүнө дагы мындай туура эмес абалын оорулатып, акыбалын оорулатып койгон учурлар болот да. Ошон үчүн туугандары менен дагы дайыма сүйлөшөбүз, бейтаптын өзүнө да айтабыз. Жашы мындай жашыраак адамдар да ооруп калат, анда дагы үй бүлөсүнө ошону кабыл алуу өтө оор. Эгер мисалы үчүн улгайган, картаң адам болсо, аныкын мындай бир оңоюраак кабыл алышат. Анда деле болот ар кандай стресс болуп, ошол жактан кулап калышып, туугандары кабыл албаганчы. Бирок жаштардыкында өтө бир бизге дагы өтө эме болот. Мен жаңы келгенде биринчи барып илеп алчумун. Азыр илебай калдым. Анан ушинтип акырын биз дагы өзгөрүлөт экенбиз. Анан пациенттерге дагы ушуну акыбалын туура түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз да. Жакшы. Билдирүү бар бизде. Саламатсыздарбы? Кээ бир больницаларда медиктер чай ичип отуруп алат го, кезек көп болуп киши күтүп атса, силердин отделде андай эмес болуш керек. Же кандай өзүңүздөрдүн отделение жөнүндө айтып бериңиздерчи дейт. Биздин бөлүмдө мындай да, реанимационный бөлүмдө атпайсызбы, ПИТ деп, ал жакта круглосуточный видеонаблюдение, даже звугунан бери болуп турат. Аны биздин башкы дарыгерибиз өзүнүн экранынан карап турат. Канча бейтапка канча жолу барды, врач бардыбы, барган жокпу, медайым канча жолу барды. Аны башка персоналдар билеби же бул засекреченныйбы? Засекреченный эмес, элдин баары билет. Баары билет. Бөлүмдө да бар ошондой элемелер. Биз деген даже Дилбар Турмайын айтып кетпедиби, чай ичкенге кээде убактыбыз жок. Убактыбыз жок эле. Ким кайсы моментте бошосо, ошол кезекте барып чай ичет. А так үйлөшүп чай ичип отурган бизде андай момент жок. Убакыт жок. Убакыт жок. Убакыт жогунан да бизде тартип ошондой. Үйлүп 2-ден 3-төн отуруп чай ичкенге болбойт. Жумуш деген тартипте иштейбиз. Бирок түшкү тамактанууга убакыт береби? Эми ар бир кишинин жана суточный законный, например, мен кеч эртеменки саат 7:30-дан кечки саат 5-ке чейин иштейм. А так мен саат 1-де, например, менин обедим деп мен отуруп албайм. Кайсы убакытта убактым болсо, ошол моментте гана барып ичем. Шам эте калбайм. Бизде экстренный. Врачтар деле жана сиз айтып атпайсызбы, силер жазып отуруп алып, анан бизде врачтар деле ары бери жүгүрүп иштеп жүрүшөт да. Антип жогулуп чай ичип отуруу деген жок бизде. Ошондой. Толуктайсызбы? Чай ичүү боюнча биринчи айта кетерим, врачтар, медперсонал деле бар адамдар, алар деле тамак ичкиси келет, алар деле ачка болушат. Анан бизде жанакы, мисалы үчүн, эшиктин алдында тез жардам машиналары турса, анан эч качан чай ичип отуруп албайсың. Во-первых, мындай бир совесть не позволит. Экинчиден антип отурсаң, бат эле туугандары кыйкырып туруп метет да. Ошондуктан бейтаптар жок болгондо иче калабыз, а мындай болгондо конечно, как получится. Бизде анткени ненормированный день. Бүгүн мисалы үчүн 5 больнойду эле көрөм, эртең 10ду көрөм деген жок. Бизде күнүнө 40-50ге чейин кайрылуу болот. Жанагы пандемия учурунда биз даже санаганды даже унутуп калдык. Минутасына 1 больнойдон көргөн болдук. Баары мынтет, анан бир 100дөй киши өтүп атты да. Ошунчалык чарчап 15 мүнөт уктаган күнүбүз болот, 24 сааттын ичиндечи, бейтаптар көп болгондо. Ошон үчүн
антип чай ичип эс алып отурган бизде. Кийинки смсти карай кетели, биздин убагыбыз аз калды. Саламатсыздарбы айымдар, абдан сонун экен. Мен силерди угуп отуруп өзүмдүн жаш кездеги кыялымды эстедим. Мен дагы абдан врач болгум келчү. Атам инсульттан каза болгондо мен инсульт менен ооругандарды айыктырам дечимин. Сизди угуп отуруп суктанып атам. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат дейт. Рахмат. Салам айымдар. Мед айымдардын жумушу негизи оор, аны көптөрү баалай билишпейт, бирок алардын жумушу абдан оор. Түйшүгү түмөн, дайыма капельница көтөрүп, шприц көтөрүп эле чуркап жүрүшөт. Сиздерге ийгилик мед айымдар, ишиңерге ийгилик болсун. Көп адамдардын алкышын алыңыздар деп туруп, бизге сонун быйтыкчасын калтырыптыр. Кийинки каарманыбыз. Жакшы. Саламатсыздар. Бизде врачтар пациенттерге туура мамиле кылганда көп оорулар дароо эле айыкмак болуш керек деп ойлоп кетем. Кээде оор мамиле кылышат. Албетте мен бул жаман дебейм, жакшы жактары да бар. Эгер врачтар жок болгондо жашообуз кандай болот элестетиш кыйын. Сиздер бар, биз барбыз. Чоң рахмат, элдин алкышын алыңыздар дептир кийинки каарманыбыз. Мына ушундай смстер бар. Биз убакытта жыйынтыктачу учурга келип калдык. Анда сиздерге эркин микрофон берели. Анан бул саатты жыйынтыктайлы. Майя эжеке. Мен ошо эркин микрофондон пайдаланып, кыргыз элине ден соолук кааламакмын. Эң биринчиден тынччылык болсун, токчулук болсун. Анан вот айткандай эле экинчи менин иштеген жерим мен почти экинчи семьям болуп калып атат. Ошол себептен ушул өзүмдүн кесиптештериме ыраазычылыгымды айтып кетем. Администрацияга ошо бар бололу, барыбыз ден соолуктуу бололу, ишибиз ийгиликтүү болсун. Рахмат. Дилбар эжеке. Биз врач, дарыгер болуп медицина жаатында иштеп аткандык баарына ден соолук каалайбыз. Өзүңөрдү көзөмөлгө алгыла. Инсульт менен ооруп калганда эле көптөрүчү бул эч качан ооручу эмес, оорубаган адам болчу, анан инсульт болуп калды деп түшүнбөстүк болот. Эч качан инсульт жөн эле болбойт. Ага жанагы жогоруда айткандай фактору риска болот. Ошон үчүн кан басымыңыздарды өлчөгүлө, врачтарга барып, ден соолугуңарды дайыма карап, анализдерди тапшырып, туура тамактанып, здоровый образ жизни, гимнастика, спорт менен заниматься этип, өзүңүздөрдү караңыздар. Барыңыздарга ден соолук каалайбыз. Биздин бөлүмгө карабаганга аракет кылыңыздар. Колдон келишинче. Бүгүнкү конокторубуз улуттук госпиталда неврология номер 2 бөлүмүнүн дарыгер неврологу Курманалиева Дилбара Тургунбаевна болду. Жана ушул эле жерде улуу медайым болуп бир нече жылдан бери эмгектенип келген коллегам Майя Аскарбековна болду. Дарыгерлердин ролун, дарыгердин ордун адам ооруганда билет. Өзгөчө пандемия маалында баарыбыз жапырып билдик, алардын сиздердин ордуңуздар канчалык зор экенин. Сиздер жок болгондо адамдар бизди эмне болмок экенибизди ошондо даана билдик. Ушундай талыкпас эмгегиңиздер үчүн, сиздердин ушундай бир күжүрмөн эмгегиңиздер үчүн ыраазычылык айткым келет. Жалпы биздин угармандарыбыздын жана жамаатыбыздын атынан. Эгерде мед айымдар, мед дарыгерлер жок болгондо, анда билбейм жашоо кандай болмок. Баягы Кудайдан кийин эле врач деп пикир айтып баса керек. Майя эжеке, сизге да рахмат. Ушундай бир нече жылдан бери өзүңүздүн эмгегиңизди сүйүп, арналып, өзүңүздөн кийин устаттарды дагы шакирттерди дагы үйрөтүп даярдап ошол жерде эмгектенип келатканыңыз үчүн сизге да рахмат айтам. Ошондой көп адамдардын батасын алып, жакшынакай эмгектенип келатканыңыз үчүн мага абдан сиздин сөзүңүз кымбат болду. Адамдардын бир үй бүлөнүн тагдыры, бул бир адамдын тагдыры сенин колуңда депчи. Чындыгында ушундай жоопкерчилик болсо, бул абдан чоң бир кесипкөйлүктү көргөзөт. Бар болуңуздар, келип бергениңиздер үчүн рахмат. Кайрадан амандашканча достор, сиздер менен коштошом. Эртең таңкы саат 8-де баарыңыздарды ушул жыштыктан күтүп алабыз жана кечиңиздер көңүлдүү улансын. Эгерде ким болом деп өзүңүздүн бир кыялыңыз бар болуп, мен сөзсүз дарыгер болом десеңиз, анда ошол кыялга жетиңиз демекчимин. Анткени бул мүмкүн сиздин өзүңүздүн миссияңыздар, мүмкүн бул сиздин өзүңүздүн жашоодогу ордуңуздар. Ошондуктан адамга жардам берүү жакшы, бирок анын ден соолугу үчүн күрөшүп, анын өмүрү үчүн күрөшкөн бул андан жакшы. Ошондуктан кадырлуу кесиптин, ардактуу кесиптин ээлери болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Кеч баарыңыздар үчүн көңүлдүү өтсүн. Кайрадан амандашканча.